Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah talam jardam menen İbn Qayyim rahimahullah'ın kitabinde darıga dart bolgon şifanın türlöründө ruqya Kur'anды etip anан dua bölümünde. Dua Allah talamdan berilgen adamga belek çoң мүмкүнчүлүк, мусулман адамдын куралы. Мына ошол куралды туура пайдаланганды билиш керек. Керек болсо, жана кылыч сыяктуу деген согушта. Мисалы кээде кылыч курч болсо деле аны коркок адам колдоно албайт. Колдонгон адам билбеген адам колдоно албайт. Кайсы жакка чабыш керек, чапкан билбесе да колдоно албайт. Натыйжасы чу көрүнбөйт. Ташка чабаткан болсо, ошол сыяктуу. Адам Алла таалам бергенден бул дуаны туура пайдаланып, кайсы убакта кабыл болот, кайсы убакта кабыл болбойт. Тоскоолдуктар эмне, шарттар эмне, ошону мусулман адам жакшы билип алыш керек. Бүгүнкү фасылда ушул жерге келип токтогонбуз. Ibn Qayyim rahimahullah бул бөлүмдө ушундай дейт. Бул бөлүмдө дуанын, адам дуа кылууда жыйынтыгын, ошо дуанын натыйжасындагы тоскоол кылуучу нерселердин бири пенденин, инсандын шашылышы. Качан дуам кабыл болот, натыйжасын көрбөй атам го деп, жообу кечигип жатат го деп ойлонушу. Анан ошонун натыйжасында адам терс таасир алып, көңүлү сынып, көңүлү тартпай калат. Баягы айтып жүргөн, кылып жүргөн дуасына кош көңүлдүк кылып таштап коет. Ушуну Ибн Qayyim rahimahullah эмнеге сүрөттөгөн? Биздин жашоодогу жанагы дыйкан адамдардын бир абалына сүрөттөгөн. Мунун абалы мындай деп атат. Бир адам эгин эгип, урукту жерге эгет. Же болбосо көчөттө отуруп кандайын ошону өңгөнчө сугарат. Тегеректе чөптөрүн отойт. Ана жашнак болуп калганда эмне кылат? Бул мага мөмө жемиш бербейт деле окшойт. Күзгө чейин күтүп отурамбы деп эмне кылат? Сугарбай коет, карабай коет, таштап салат. Адамдын абалы ушундай деп атат. Кээде шуну дуа кылуудагы окшоштукту сүрөттөп, андан үмүтүн үзүп, аны таштап коюу сыяктуу деген. Кимге окшош турат? Кайдыңкы жана дуа кылып жүргөн адам натыйжасын көрбөй калса, таштап коюп, терс таасир алып, көңүлү чөгүп, ошол дуасын улантпай койгон адамдын абалы дыйкан эгип, күзгө чейин сабыр кылбай, эгинди таштап койгонго барабар деп. Бухариде да келген хадисте Абу Хурайрадан радиаллаху анху кабарлайт. Эмне дейт? Силердин бирөөңөрдүн дуасы кабыл боло берет. Бирок качан шашылга баса дейт. Шашылганда эле дуа кылдым бирок кабыл болбоду десе, адамдын эмнеси дуасы токтойт. Кабыл болбой баштайт. Биз жогорку баягы нерсени эстеш керек. Кабыл болуп атканын кантип билебиз? Же балени көтөрүп аткан болот, же даражаңызды көтөрүп аткан болот, же күнөөлөрдөн кечилип аткан болот, же бале түшүп келсе деле адам ошол баленин жеңил түшүшүнө себепкер болуп аткан болот. Же ал нерсенин кабыл болушунда адамга чоң зыян күтүүдө, ошону көрбөйт адам. Ошон үчүн дуаны таштабаш керек. Көрдүңүздөр, качан кабыл болот экен? Дуа кылдым, кабыл болбой атат го дегенче. Ушул сөздү айтканда эле натыйжасы токтойт адамга. Силердин бирөөңөрдүн дуаңар кабыл боло берет, шашылбаса деп атат. Шашылуу эмне экен? Дуа кылдым, кабыл болбоду го деп. Муслимде келген хадисте да пенде күнөө камтылбаган, тууганчылыкты үзүү тууралуу дуасында камтылбаган жана шашылбаса, анын дуасы кабыл боло берет деген. Ошондо сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, шашылыш деген эмне?" деди. Ушул дуанын натыйжасын токтотуп кое турган шашылыш деген эмне деп сурашты. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Адам дуа кылдым, бирок жообун көрбөдүм" деп көңүлүн сынып, дуаны ташташы деген. Мындай айтканда, көңүлү чөгүп, таштап коюшу. Мисалы, бир адам өмүр бою асаллаху афва ва афия деген дуаны кылса, Аллахым сенден кечирим сурайм жана саламаттыкты сурайм дейт. Саламаттыкты сурап келе бересиз, сурай бересиз, бирок бир жериңиз ооруй берет, баш ооруйт, ич ооруйт дегендей, ар жер ооруп. Анан ушунча жылдан бери саламатты сурайм, бирок ооруга деле чалдыгып атам деп адам таштап салса, ошол күндөн баштап саламаттыкты Кудайдан сураган дуасы токтоп калат туугандар. Кайдан билесиз? Балким сиз ошол дуаңыз менен оорууну, жеңил ооруларды көрүп аткансыз. Кайдан билесиз? Дуаңыздын артынан даражаңыз көтөрүлүп атат. Кайдан билесиз? Дуаңыздын артынан күнөөлөр кечилип атат. Кайдан билесиз? Дуаңыздын артынан бале менен күрөшүп атат. Кырсык менен.
Көрдүңүздөр, ошо натыйжаны күтүүгө биз буйрулган эмеспиз. Биз себепти аткарууга буйрулганбыз. Биз дуа кыла беребиз. Шашылбайбыз. Каяка шашыласыз? Бул дуа зикир болуп атса, дуа ибадат болуп атса, дуа ибадаттын негизи болуп атса, биз ибадат үчүн жаралган болсок бул дүйнө, каяка шашылабыз? Мына ушул дагы эмне экен? Дуанын токтоп калышына, кабыл болбой калышына, натыйжасын албай калышка болгон тоскоолдуктардын бири болуп саналат. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах дуанын кабыл болбой калышына тоскоолдуктардын бири адамдын дуа кылдым го, натыйжасын көрбөй атам го деп айтышы дейт. Дуанын натыйжасы кечигип калса таштап коюшу же дуа кылбай коюшу, бул дагы дуанын кабыл болбой калышынагы тоскоолдуктардын бири болуп саналат. Адам дуасынан пайда албай калат. Жогорудагы келтирген хадистердин баардыгы мусулманга белги далалат. Эмнеге? Мусулман адам эч убакта дуа кылууда үмүтүн үзбөсүн, кечигип калса да үзүп салбасын дуасын, токтотпосун, уланта берсин. Адам эч натыйжасын көрбөсө да дуаны көбөйтүп уланта берсин. Себеби Аллах Таалам адамдын мээнетин, амалын, сообун, жакшылыгын текке кетирбейт. Бирок ошол эле учурда дуаны кылуу менен адам өзүн эсеп кысап кылып, отчет алып, акыбалын карап, дуадагы тоскоолдуктар жокпу? Ошолорду дагы эмне кылып туруш керек? Көңүл буруп туруш керек. Мен дуа кылып атам деп, ошо дуанын көп кылганына жана улантып жүргөнүнө эле көңүл буруп койбошулук керек да. Себеби эки адам эки дуа кылат, экөөнүн тең дуасы окшош, биринки кабыл болот, экинчиси кабыл болбойт. Эмнеге экөөбүз тең бир убакта кылдык, бул да кылды, мен да кылдым дейт. Эмнеге экинчиси кабыл болду? Себеби экинчисинде тоскоолдуктары жок эле. Дуанын кабыл болушуна тоскоолдуктар жок эле. Биринчисинде тоскоолдуктары жойгон эмес. Көп айтса деле. Бирөө көп айтат, 100 жолу айтат, бирөө бир эле жолу айтса кабыл болуп калат. Эмнеге? Бир жолу айткан адамдын дуанын кабыл болушуна тоскоолдуктары жок. Экинчиси 100 эмес, миллион жолу айтса дагы кабыл болбойт. Ачык настар менен, аят хадистер менен аны үйрөнүп атабыз, себеби ал адамдын тоскоолдуктары бар. Өткөн сабактарда айткандай, дары сыяктуу эле. Дары да кээде пайда бербейт. Себеби ошол адамда дарыны кабыл ала турган организмде тоскоолдугу бар. Аны жоймойчу дары дагы жардам бербейт. Эмнеге? Кээде эки эле дарыны адам берет, бирөөнө пайда берет, жакшы болуп кетет, экинчиси жакшы болбойт. Себеби экинчи адамда тоскоолдуктар бар. Ошо дарыны кабыл ала турган, жойгон эмес. Ошол сыяктуу эле. Андан кийин сөзүн улап Ибн Кайым рахимахуллах, эгерде адам баласы дуа кылып атканда жүрөгүн жыйнап, дене тулку боюн баардыгын, оюн, пикирин, тилин, оозунан чыккан сөзү менен жүрөгүн байлап, чын жүрөгү менен жалынып, жалбарып, дуа кабыл боло турган убакытты, моментти карап отуруп дуа кылса, дуасы жооп берилет дейт. Бул дагы эмнеге өтүп атат? Дуанын кабыл боло турган абалдарды айтып атат. Жана тоскоолдуктарды айтты эле, эми учурларын, абалдар. Бул 6 учур дейт. Ушул 6 учурда дуа кабыл боло турган абалдар. Биринчиси түндүн акыркы бөлүмү. Экинчиси намаз менен азан айтат го, азан айткандан кийин кооматка чейин. Мечиттерде азан айтып, анан 20 мүнөттүк убакыт бар. Ошо кимдеки мечитке барып, азандан кийин намазга чейин күтүп, ошоде сүннөт намаздар болсо сүннөттү окуп, нафил болсо нафилдерди окуп, саждада колун көтөрүп дуа кылган болсо, мына дуа кабыл боло турган учур. Жана парс намаздардан кийинки, парс намаздардын артында, аягындагы убакыттар, аттахият салават айта, салам берге чейинки дуалар бар. Анан жума күнүндө имам минбарга чыгат. Минбарга чыгып, ошол убактагы жума күндө да ошол убакта дагы дуа кабыл боло турган учур. Айрыкча минбар экинчи хутбаны баштайт го. Ошол учурларда адам ичинен дуа кылса, дуа кабыл боло турган учурлар деп эскерилет. Андан кийин жума күнүндө асырдан баштап шамга чейинки убакыт. Асырдан баштап шамга чейинки убакыт жума күнү. Кимдин убакыты мүмкүнчүлүгү болсо ошону адат кылып, колунан келиши аракет кылып, муну парс мындай дебестен барып, мечит жакын жерде таап, асырдан шам кыска эле убакытта, 1 саат, аз бизде 1,5 саат. Куран окуп, зикир кылып, ошол жерде дуа кылып отурсаң, дуа кабыл боло турган учурлар. Болгондо ошол эсте дуа кылганда эмне? Инкисаран байна едейро. Аллахка адам өзүн кор тутуп, кедей туртуп, муктаждыгын ва зуллан ва тадарруан ва риккатан деген сөз, ушундай рикка дейин адамдын оозунан чыккан сөз, ушундай ихлас менен тунук оюн жыйнап айтканда, ушундай тадарру зул деген кордук, өзүн байкуш тутуу, чын эле Аллах Тааламга муктаж экенин
көргөзүү ушулардын баары айтылат да. Ушундай абалда дааратчан болуп, анан кыбланы карап, эки колун көтөрүп, Аллах Тааламга биринчи оболу мактоолорду айтып, санааларды айтып, андан ары пайгамбар алейхиссалату вассаламга салам салаваттарды айтып, анан истигфар тобон айтып, мисалы Аллах күнөөлөргө болсо күнөөлөрдү алдын ала айтасыз да. Аллахым кечирим сурайм бардык күнөөлөрүмө. Чоң күнөөлөрүң эсте болсо ошолорду тобо кыласыз. Анан ушинтип, анан маселеңизди сурап баштайсыз. Коркуу менен, үмүт менен. Анан дуа кылып атканда ушуларды байлаңыз. Аллахтын ысымдарын, сыпаттарын, жалгыздыгын. Мисалы, я Раззак, о рызкы берүүчү, рызкы бергөр. Я Рахман, Аллахтын 99 ысым сыпаты, ошолорду кошуп айтсаңыз аябай чоң мүмкүнчүлүк болот эмнеге? Дуанын кабыл болушуна. Анан дагы жакшы, ошол күндөрдү мисалы колдоңуз туугандардын арасынан бир кедейлери бар, муктаждары бар. Азыр эмне жеңил М-банк менен салып койсо болот. Бир садака кылып коюңуз. Бул дагы чоң себептерден. Жанагы биз убакытты күтүп атпайыкпы? Жуманын асырдан шамга чейин, анан намаздан кийин, саждада, түнүн акыркы бөлүгү деп. Бул дагы ошондой. Адам садака берген сайын, бөлүшкөн сайын эмне дуа кылса, дуасы кабыл болот. Кадимки арам оокатты жеп алса эмне кылат? Дуасы кабыл болбой калгандай эле Аллах бөлүп берген жакшылыктан бөлүшүү дагы дуанын эшигин ачат. Мындай кабыл болуунун эшигин ачат. Шейх Ибн Кайым айтат, эгерде жогоруда айтылган нерселерди адам жыйнап туруп айта турган болсо, мындай дуанын кабыл болбой калышы мүмкүн эмес деп. Мындай чыкканда сөзсүз, иншалла Аллахтын жардамы менен кабыл боло болот. Айрыкча дейт. Мына ушул убакыттарды тандадыңыз. Анан жанагы убакыттарды, абалдарды бериңиз. Аллах Таала мактоо, пайгамбар алейхиссалату салават, садака берүү, күнөөңүздү айтуу, истигфар кылуу, мына ушуларды кошуп, жана убакыттарды тандагандан кийин эми ушуга дагы жакшысы Аллахтын ысым сыпаттарын деп этип кошуп, жана пайгамбар алейхиссалату вассалам кабар берген дуаларды айткан болсоңуз, нур үстүнө нур, анда өтө чырайлуу болот деген сөз да. Анда аябай жакшы болот. Жана Аллах Тааламдын улуу ысымдарын кошуп айтуу. Аллах Тааламдын улуу ысымдары бар, Айрым учурларда сахабалардан пайгамбар алейхиссалату вассалам угуп калып, эмне деген ушундай Аллахтын улуу атын атады, бул адам эмне сураса Аллах Таалам берет, эмне дуа кылса кабыл кылат деп айткан хадистер келген. Бирок бул жашылып калган да. Аллах Тааламны ошон үчүн кошуп айта бериш керек. 99 сыпаттын бардыгын колдоңузчу. Мисалы бир дуада кетти, Аллахумма антал ахад, ас-самад, аллази лам ялид ва лам юлад деп сурайт. Аллахым сен деген жалгызсың, сен эч кимге муктаж эмессиң. Жалгыз, антар рахман, антар рахим, антал кайюмус самавати вал ард, бадиус самавати вал ард. Ушундай дуалар көп келген сунналарда. Жаттап алып, ошо Аллах Тааламды даңктап, даңазалап, хамд саналарды айткан суннада келген дуаларды айтып туруп, анан сураса, эмне болот дейт? Дуанын кабыл болушуна чоң себеп болот деп. Андан ары ушул абалдарга түшүндүрмө берип, шейх айтат, түнүн акыркы бөлүгү деген бул мындай чыкканда багымдат убакытка киргенге чейин, ал багымдат канчада? Мисалы 6:20 киреби? Мисалда коелу, 6:20, 6:30 кире турган болсо, 6-да туруп алыңыз дагы 20 мүнөт окуңуз. Багымдаттын убакыты киргенге чейин түнүн акыркы бөлүгү болуп санала берет. Ким өзүн адат кылып үйрөнө албай аткан болсо, жок дегенде бир 15 мүнөт окусун, 10 мүнөт тахажжуд намазын окуп, анан кошуп кете берет, кийин акырын 20 кылат, жарым саат кылат, 1 саат кылат дегендей. Келип ойлойт экен түнүн акыркы бөлүгү десе эле жаңылышып, 3-тө туруш керек же, 4-тө туруш керек. Караңыз, азыркы күндө приложениялар бар. Азанга карабаңыз, азан деген ар кандай айта берет мешиттерде. Приложенияларды ачып караңыз, багымдат канчада кирет экен убакыты? 6-да кирет экен, мисалы. Кой жок дегенде 5:30 турайынчы деп турсаңыз эле, ошол убакыт сиз үчүн түнүн акыркы бөлүгү болуп саналат. Ошол жерден багымдаттын убакыты киргенге чейинки убакыттын бардыгы түндүн акыркы бөлүгү болуп саналат. Мына ушулда Аллах Тааламдын ырайымы жаап турган убакыт. Адамдар баары кырбыйып кайдыгеликте уктуп аткан учурда, ошондо ойгонгон адамдарды үндөрү Аллах Тааламга жетет, дуалары кабыл болот. Хадисти билесиздер, Бухари Муслимге келген белгилүү хадис. Эмне дейт? Аллах Таалам биринчи кабат асманга түшөт түндүн акыркы бөлүгүндө. Анан айтат: дуа кылган барбы, жооп берейин. Сураган барбы, суроосун берейин. Кечирим сураган барбы, кечирейин дейт. Субханалла, ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланбай, багымдат убакыт кирип келгенде ойгонуп калуу, кур калуу. Тем более азыр кышкы убакытта түн узун. Багымдат 6-дан өтүп барып келип атат. Жайдын күндө эмес го, бир 3-тө эмес, 3:30 келбейт. Ошон үчүн салафун солихиндер кышкы убакытты чоң олжо деп колдонушкан. Түн узун, Куран окууга, зикир кылууга, намаз окууга, дуа кылууга. Ушул убакытты эстейлет.
Экинчиси азан убакыты. Азан убагында эмне деген пайгамбар алейхиссалату вассалам келген. Кимде ким азанды угуп, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху радиту биллахи роббан ва би Мухаммадин расулан ва бил ислами динан десе, Аллахка көйлүк берем, жалгыз өзү гана ибадатка татыктуу, анын шериги жок, Мухаммад анын кулу, элчиси, ислам динде ыраазы болдум, Аллах тааламдын Роббимде ыраазы болдум, Мухаммад алейхиссалату вассаламдын Аллахтын элчиси деп ыраазы болдум десе, күнөөсү кечирилет дейт. Туугандар, дайым эстеңиздер, адамдын күнөөсү кечириле турган убакытта дуасы да кабыл боло берет. Кайсыл убакта күнөө кечирилет деп айтылды, ошондой убакта дуанын кабыл болушу. Адамдын күнөөсү кечирилсе эле, бул деген тоскоолдук жоюлду деген сөз. Качан күнөө кечирилбейт? Тоо кылбаса, истигфар кылбаса, жаман нерсесин таштабаса, кайтпаса. Ошон үчүн байкасаңыз, намаз окуп бүтөрү менен эмне дейсиз? Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Кечирим сурайбыз Аллах тааладан. Анан барып не кылып атабыз? Дуа кылып атабыз. Аллахумма антассалам ва минкассалам. Аллахумма ла мани лима атайта ва ла муъти деп. Аллахумма айна ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадат. Бирок эң биринчи эле истигфар. Бул жерде да көрдүңүздөрбү? Шейх айтып атат, эскерип, тобоңду келтир деп атат. Күнөөлөрүңдү эстеп, кечиримди сура, истигфарды кой дейт. Алдына сураардан мурун ушуларды айт. Кечиримди сура. Анан намаздан кийинкилер, намаздан кийинки убакыттары бул аттахият салават айткандан кийин канча деген дуалар келген. Ушунда кээ бир адамдар кайдыгер. Дал бастап шашып бушуп, салам берип телефонго шашкандар канча. Шашып бушуп, тоокчу окугандай окуп, же ошо шанстарды да саждада турганда дуа кыла турган мүмкүнчүлүктөр бар эле. Эки сажданын ортосунда кылган дуалар бар эле. Аттахият салаваттан кийин саламга чейин дуалар бар эле. Сүннөт намаздарды окуганда бүтүп кол көтөрүп дуа кылсаңыз болот. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Парс намаздардан кийин бүткөндөн зикир кылат адам. Зикир кыл деп келген, Зикирлер бүткөндөн кийин анан өзүнчө отуруп дуа кылып берсеңиз болот. Дагы нафил намаздарды окуп алып, Аллах тааламдан мечитке келип намазды күтүүнүн алдындагы дуа кабыл болгондой эле, намаз бүткөндөн кийин дагы зикирлерди бүткөндөн кийин адам нара 2 рекет дагы нафил окуйсузбу, Куран окуйсузбу, дуа кылып отурсаңыз дагы кабыл боло турган учурлар. Булардын баары хадистерде келген туугандар. Биз убакыт үнөмдөп айтпай атабыз, белгилүү эле. Мисалы жуманын боюнча айтат, кайсы бир адам, мусулман адамдын дуасы дал келсе, жума күндө бир убакыт бар. Ошол кезде мейли намаз окуп алган болсун, же дуа кылып аткан болсун, эмне сураса берет деп келет. Бул дагы Бухари, Муслимде келген хадистер. Жана имамдын минбарда турганы убакыты ал дагы кабыл болот. Алымдар айткан, кайсы убакыт десе, имам минбарга чыгып баратат го, ошол кезде дуа кылганда айтат. Же болбосо жума күндө асырдан шамга чейинки убакыт. Кыскасы ушулардын баардыгы мусулман адам издеп, ошол күндө убакыт бөлүп, кандай сон, мисалы жума күндө бир аз убакытты бөлүп, бир мечитке барып, эркектер мечитке барат, аялдар мечитке барышы эмес, аялдар ушу жума күндө иштерин бүтүрүп алып, асырдан кийин бир аз Куран окуп, зикир кылып, кечки зикирди кылып, анан күн батканча отурса, ошол эркектердин мечитке барып отургандай эле, дуаны убакыт издегендей эле абалды ала берет. Болгондо ушул убакытта жаналарды эске алыш керек. Кели жума мечитке барат да кечке телефон чукулуп отура берет. Анан ал жерде 1 саат отурса, 10 мүнөтү дуа, 50 мүнөтү ушак кеп. Жаңылык кандай болсун? Ошондой учурда кантип жүрөктө хушу болот. Шейхта бул жерде садафа хушу анфил калб деген, ошо жүрөктө коркуунун пайда болушу, жүрөктүн жыйналышы, ошол убакта кайдыгер болбошу деген сөз. Адам өзүнүн муктаж экенин, кедей экенин, байкуш экенин, кор болуп аткан, кыйналып турган экенин жалым чалбар Алла тааламга билдирүү. Өзүн зул дегенде эле ошол. Адам өзүн байкуш тутуу, муктаж тутуу. Анан жанатип жар салып кыйкырып дуа кылуу эмес. Жашыруун эле дуа кылуу. Жанатип үндү чыгарып алып, тоскоол болуп бири-бирине, андай эмес. Жалынып жалбарган, үнүңдү пасыраак, ылдыйраак кылып, өзүң түшүнө тургандай кылып айтуу. Анан кыбланы кароо. Кыбланы карап дуа кылуу дагы дуа кабыл болуучу себептеринен. Жана дааратчан болуу. Мунун баардыгы жана колду көтөрүү асманга. 2 колду көтөрүп, жана Аллах таала мактоолорду, саналарды айтуу. Мисалы, Алхамдулиллахи роббил аламин деп айтуу да Аллахка мактоо да. Аллахка мактоо деген ушундай. Анан барып Аллахумма солли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад деңиз же саллаллаху алейхи ва салlam деп пайгамбарга салам салаваттарды айтып, андан кийин Аллахумма гфирли вархамни, Аллахтан менин күнөөмдү кечир деп көп суроо. Аллахым, тообо кылдым сага, жалынып жалбарам. Билгенимне да, билбегенине дагы, менин күнөөлөрүмдү ашкересин дагы, ичкисин дагы, сырткысын дагы, атайлап кылганымда, байкабай кылганымда бүт күнөөлөрүмдү Аллахым кечирим сурайм. Сен алдыңда отурам, жалынып жалбарып турам. Сен
ырайымдысың, сен мейірімдісің деп Аллахтың ысым сыпаттарын айтыңыз. Антал ахад, анта самат деп жанагы келген эмелерди айтыңыз. Мушун бардыгы дуанын кабыл болушуна себептер. Не деген Алла Таала валиллахил асмаул хусна фад'у биха. Алла Тааланын көркөм аттары бар, ошолорду кошуп дуа кылгыла деген. Я гофур игфирли. Мисал жөн эле Аллахым мени кечир дебесен, о кечирүүчү Аллахым. Аллахтын кечирүүчү деген не? Асма сыфат. Ысым сыпаттар бар да. Я тавваб. О тоболорду кабыл кылуучу Аллахым, мен тобомду кабыл кылчу деп. Я раззак. О рызкы берүүчү. Мени мага рызкы берчи деп. Мына ушинтип, анан жана садаканы айттык. Ушунун баардык адамга бириксе, сөй дегенде туугандар, дуа деген бир адамдын дуасы асмандай болсо, бир адамдын дуасы жердей болуп калат. Таасири, кабыл болушу айырмасы аябай чоң. Ошон үчүн дуада кылууда фикх керек деген ушул тоскоолдуктарды жоюу, тартиптерин билүү, талаптарын билүү. Жөн эле айтып коюу эле эмес да, көрдүңүздөрбү? Ошону издеш керек, караш керек. Эгер дуа кылууда адамдын мүмкүнчүлүгү болсо, Куранда келген дуаларды, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келген дуаларды кылса жакшы. Себеби дегенде өткөндө айттык го, адам билбейт өзүнө эмне пайда, эмне зыян. Бизге үстүрттөн карайт. Мону жетсем өлө сонун болот эле деп ойлойт да. Албай куш билбейт, ошого жетсе ошол бактысыз болот экен. Ушуга тийсем жакшы болот эле деп ойлойт бирөө. Ушуну алсам бактылуу болот экен. Бирок билбейт, ошону алганда бактысыз болот. Жага тийсе бактысыз болорун билбейт. Ал үстүрттүн да көрүнүшүн көрүп, кооздугуна көрүп кызыгып атат. Бирок акыбети кандай болот деген адам билбейт. Ал эми Пайгамбар алейхиссалату вассалам дуалары акыбети да сонун болот. Дуа кылса. Акыбети да чырайлуу болот. Себеби ал вахий менен кылган. Аллахтан келген кабар менен. Адам шашылып, эрте эле мага мону берчи деп турашы мүмкүн. Бирок ошол адам динден чыгып кетишине бале себеп болушун аны адам билбейт. Анан эгер мен жок Курандан билбейт экем, суннадан билбейм, жаттаганча жүрө беремби деп өзүн таштап салбаш керек. Эмне? Өзүнөн деле дуа кыла берсин. Эң главный ошол дуасы эмне кылыш керек? Шариатка каршы келбес керек. Дуасында шариатка каршы келген сөздөр болбош керек. Андан кийин сөзүн дулап Ибн Кайым рахимахулла айтып атат да. Мына ушуларды киргизди. Бир нече мисалда жаңа айтпадыкпы? Курандан же Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнөн жана ошондой эле Аллах Тааламдын эң улуу аттарын ортого салып айтуу дуалардын кабыл болушуна. Мына тиги байкуштарды караңыздар. Аллах сактасын, караңыздар, илимден алыстап, хидаяттан алыстаган адамдар. Кабырларга барып, жанандай булактарга барып, сууларга барып жүргөндөр. Не алардын оюну ошол жерге барсак бат кабыл болот деп атат да. Түркистанга барып атат. Жанагы ысык катадан өткөндө ошол жана не деген КГТ деген жагына баратып, жайда мен көрдүм. Ошол жака бир топ адамдар үйүлүп барыптыр, маршрут менен келишеткен. Атай Өзбекстандан келиптир, аялдар топтоп алган. Ошол жана суусуна энеден туума болуп, жылаңач болуп, жугунуш аланан дуа кылышат экен ошол жерде. Не деген караңгылык, не деген айбандык. Кудай сактасын. Ошол жолдорду жаап коюптур. Биз минези кой тиякта үйүр аялдар жылаңач жуунуп атат да өтпөй тургула дейт. Водительдер. Ошентип айтып беришти да, мына азыр жуунушуп атат. Энеден туума дейт. Анан ошол жерден кол көтөрүп дуа кылышып, ар кими ар чөлкөмдөн келишиптир. Анан сурасам айтат, ушу дуалары бат кабыл болот экен дейт. Бул нерсе түшүнгөн адамга жеңил, бирок туугандар бул адамдар билбесе мына ошондо караңгылыктар. Баланча деген мазар бар, ошонун топурагын барып алып келип кайнатып иштесе, ошентип ичип жүргөндөр бар. Сыйкырчылар, көз ачыктар жанагында адамдардын акылы менен ойноп, байкуштарды кул кылып алган, ишенесиздер? Адамды адам кул кылып алган. Эмне буйрса ошону аткарат. Ал эми чыныгы эркиндикке чыгуу мына Аллахка кул болгон адам бул эркин адам. Тигилер болсо көп нерсеге кул да. Мына ушул бул жерден Аллах Тааламдын улуу аттарын кошуп дуа кылуу дуанын тез кабыл болушуна, натыйжасы чоң болушуна себепкер боло турган кадамдар. Абу Дауд, Термизи, Ибн Мажа, Ахмад, Ибн Хиббанда келген ушул дуа сохих дуа туугандар. Ибн Бурайдадан. Ошо мечитте болгон окуя да, бул Пайгамбар алейхиссалату вассалам угуп калат. Бир адам отуруп алып ушу дуаны кылып атат. Не деп? Аллахумма инна асалука би анни ашхаду аннака анталлах ла иляха илля ант. О Аллахым, мен сенден суранам. Жана ошондой эле сага күбөлүк берем. Сенден башка сыйынууга татыктуу зат жок. Сен жалгыз өзүң элесиң деп. Ал-ахаду самад аллази лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Сен жалгызсың. Сага аламдын баары муктаж. Сен эч кимге муктаж эмессиң. Сен төрөгөн да эмессиң. Сен туулган да эмессиң.
Сага эч ким теңдеш боло албайт. Сенин теңдешиң жок, шеригиң жок. Ушул сөздү айтып атканды ким угуп атат? Пайгамбар алейхиссалату вассалам укту мечиттен. Ошондо сахабага карап айтып атат. Лакад саалаллаха билисмиллази ида суила бихи ата ва ида дуия бихи ажаб. Чындыгында акыйкатта деп баса белгилеп атат Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Бул адам ушундай дуа кылды, ушундай керемет суранды Алла Тааладан. Аллахтын аты менен суранды. Эгерде кимде ким ушундай кылып сураса берет Алла Таалам. Эгер ушундай кылып дуа кылса жооп берет деген. Көрдүңүздөр, бул адам кандай кылып Аллах Тааламга жалынып жалбарууну, таухидти кошуп атат. Аллах Тааламдын атын кошту, улуу атын. Ас-самадиллази лам ялид ва лам юлад. Жалынып жалбар бүт бар маанисинде. Дагы бир лафта келет. Лакад саалталлаха би исмил адам. Сен керек болсо Аллах Тааламдын эң улуу аты менен сурадың деп атат. Сураганын суроосун жооп берет. Дуа кылганга Аллах Таалам дуасын кабыл кылат. Дагы бир суннада келет. Булар мисал катары айтып кетели туугандар, көп мындай мисалдар. Дагы бир сахаба Пайгамбар алейхиссалату вассалам отурган болот мечитте. Анан бир адам келип намаз окуйт. Көрсөңүздөр, нафил намаз окуду, сүннөт окуду. Жамаат менен отурган парз намаз эмес бул. Себеби отурушканда айтып атат. Намаз окуду, анан дуа кылып атты. Эмне деп? Аллахумма инна асалука би анна лакал хамд ла илаха илля ант ал-маннану бадиус самавати вал ард. Аллахым, сенден суранам. Сага мактоолор болсун. Сен жалгызсың, сенден башка сыйынууга татыксаттуу эч ким жок. Сен берешенсиң. Сен асман жерди чырайлуу жараткан жаратуучусуң. Я зал жалал вал икрам. Сен берешенсиң, улуу эгемсиң. Сен эч нерсеге муктаж эмессиң. Асман жердин баары сага муктаж. Өлбөс зат, тирүү зат деп Аллах Тааламга жалынып жалбарып атат. Аны уккан Пайгамбар алейхиссалату вассалам не деди? Лакад да Аллаха би исмил азим аллази ида дуия бихи ажаб ва ида суила бихи ата деп. Бул адам дагы ушундай дуа кылды, Аллахтын улуу аты менен кошуп дуа кылды. Дуа кылса жооп берет, сураса Аллах Таалам берет деди. Бул хадистерде эмнеге келтирип атат? Жаңа айтпады шейх өзүнүн башындык сөзүндө. Эгерде ушулардын баарын кошуп Аллахтын улуу аттарын, ысым сыпаттарын кошуп дуа кылса кандай тонун болмок, кандай чырайлуу болмок. Мындай чыккан дуанын кабыл болушуна чоң себептерден болмок деп. Аяттарда дагы ишарат кылып кеткен. Ушул аттарды кошуп дуа кылгыла депчи. Мисалы, Бакара сүрөсүндө 160-аят: "Ва илахукум илахун вахид", силердин кудайыңар жалгыз. Ла илаха илля хуар рахманур рахим. Ал өзү гана ибадатка татыктуу, ал ырайымдуу, мээримдүү деген. Ушул аттарды кошсо, я рахман, я рахим деп. Алимран сүрөсүнүн башында дагы Аллаху ла илаха илля хуал хайюл койюм. Но хайюл койюм деген. Ошондагы эртемен дагы карасаңыздар, Пайгамбар алейхиссалату вассалам не дейт? Я хайю я койюм, бирахматика астагис. Аслих ли ша'ни кулла ва ла такилни ли нафси тарфата айн абада. Аллах Тааламдын райымында кошуп атат. Анан хайюл өлбөс, койюм эч нерсеге муктаж болбос. Алам бар, Аллах колго муктаж. Аллах Тааламдын немеси менен алам туруп турат, көмөгү менен, жардамы менен. Ушуларды кошуп туруп айтып атат да. Мени өзүмө таштап койбо деп. Ушулар бирден болсо деле мусулман адам үйрөнсө болот да. Чынчыл адам, аракет кылган адам үйрөнөт. Бир кыска дуадан жаттаса эле канча дуа жаттап коет суннада. Анан ушуларды билбегенден анан жана сыйкырчы көз ашыктардын колуна түшөт. Анан алар шайтанга, жинге сыйына турган дуалар жазып берет. Анан ушуну 70 000 жолу, мону 100 000 жолу чоң тесменин моюна байлап коет. Аны шылдыңдап. Анан айтат: "Мерге бөк түшөсүң дагы эртең менен 70 000 кешине 70 000 кайтала" дейт. Же аны суннада жок, же Куранда жок, же шариатта да жок. Ал Аллахка сыйынбай эле шайтанга сыйынып атат. Туугандар, бул мына өткөндө кайсырден бир жерге бозиге кирип калдым. Бул да жайында болгон окуя. Отуруп, анан эмне ичтик, ошодон каймак бар экен, ошо сатып алып отурсам, анан алдымда неме көрүп калдым. Мондай бир туш кийистей турат. Анан дуалар жазып коюптур. Көрүүнчү. Сөбө дегенде мен көп көрөм да, дайым ушундай болгондо байкайм. Адат болуп калды. Сөбө дегенде бул жин шайтандарга сыйынгандар өлө куу болот экен. Башына аятыл курсин жазып коет. Анан Ихлас, Фалак, Нас ошону көрүп калгамда, мен да шек санадым, мону жазгандары кызыктай экен. Сөзсүз бир нерсе бар болуш керек деп анан детально карап окуп келатам. Аны булардан мындай жөнөкөй жанагындай жаңы араб тил окуп аткан адамдар окуп албай тургандай кылып жазышат. Ушундай неме болушат экен, куу болушат алар. Анан окуп келатам. Аятыл курси бар экен, Фалак бар, Нас бар, Ихлас бар, анан ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика кошуп, анан аягында башталыптыр. Талаккас, малаккас деп жин шайтандардын аттарын жазып, сыйынуулар жазып салыптыр.
Аны айттым өзүнө, мына арабча окуй алам, мына мындай деп. Анан түшүнгөн адамдар экен, машалла, сразу эле алып өртөштү да. Анын оюнда эмне дейт, бизге ушул берген, ушу менен кайталап сыйынып турасыңар, жакшы болот, одаңарга береке болот деп. Жиндерге, шайтандарга сыйына турган эмелер жазып коюп койгон. Ошону тумарга чийип коет, үйлөрүңө жазып коет. Анын оюнда байкуштар карапайым адам да алар да. Эмне дейт? Оюнда бул жакшы дуа зикир го, береке деп илишип алыптыр да. Мына ушундай жолдор менен акырын түрлүү түркүн жолдор менен карапайым адамдар менен ойношот булар, бүй бакчылар, көз ачыктар, жана таап деген аттар менен таанылып алган аферисттер бар. Алар жин шайтандарга кызмат кылышат. Мусулман адамдарды ушул Курандагы, сүннөттө келген дуаларды жаттабасын, билбесин, ошого аракет кылышат, умтулушат. Кыскасы, мусулман адам мына ушул суннадагы, Курандагы келген дуаларды жаттаса, ушуларды айтса, анан жанагы убакыттарга төп келсе, дал келсе, дуасы кабыл боло турган. Алхамдулилlah, ушул менен канча жана китебинде автору жазгандай, оору жана шыпа, канча оорулардан адам оолак болмок. Мына бүгүнкү күндө көз тийип атат, назар өтүп атат, суг өтүп атат, аз көз тийип аткандар бар да. Ошого мусулман адамдын үстүндө куралы жок, айткан бекем дуалары жок, сактануулары жок, эртең менен кечки зикири жок, намаздарында жүрөгүндө руху жок. Анан адам алсырайт албетте, жин шайтан анан минип алат үстүнө. Бир нерсе кылайын дейт, кыла албайт, ныксырайт, шалдырайт, анан алсызмын дейт, анан стресс, депрессия деп коет. Анан ушинтип жүрө берет адам. Кайдыгер болуп, үстүнө бир тонна нерсени жүктөп койгондой болуп. Элементарный багымдат намазына тура албай жүргөн мусулмандар канча. Айтат, оор дейт мага, тоо көтөргөндөй деп. Ошол чөгүп кетет, анан тотальный контролго өтөт жин. Кийинкиге барып мээсине таасир бере баштайт, шыбыр күйрөлөп баштайт, корко баштайт, Кудай сактасын. Анан Курандан, зикирден кача баштайт. Мындай сабактардан кача баштайт. Ошон үчүн бул нерсе жөн эле айтылып калса эмне пайда бизге, туугандар? Үйрөнүш керек, аз болсо ошону жатташ керек, практика кылыш керек. Бүгүн да мына жума күн, алхамдулилlah. Ибн Кайым рахмалла башка дагы бир аалымдар айтат. Мен ушуну практика кылып жүрөм деген аалымдардын сөздөрү бар экен китептерде, туугандар. Сүйүнчү, мисалы жума күндө асыр намазынан шамга чейинки убакыт чын эле дуа кабыл боло турган убакытын тажрыйба катары көрдүк деп. Адат кылып алсаңыз болот. Эми муну парс, анан милдет, андайгы деп антпеңиздер. Убакыт иштердин баарын жыйнап, асырдан баштап алаксыздоочу нерселердин баарын жыйнаштырып, Куран окуп, зикир кылып, кечки как раз не деп коет, азкар маса кыласыз. Жуманда отуруп, шам бир пас деле келет. Ойду жыйнап, жатталбаган дуаларды жаттап, кайталап, ошол кезде зикир кылып, дуа кылып, бирде зикир кылыңыз, зикирден жадап кетсеңиз, дуа кылыңыз, жазып алгандарды кайталаңыз, айтор ушул убакытты ибадат менен өткөрсөңүз кандай сонун. Айрыкча бүгүнкүдө азгырыктар фитна заманда. Адам аз бош отуруп калса эле жаңылык, паңылык шылып, азгыркы көп, ой жина албай турган. Мусулман адамда ушундай кээде жалгыз отура турган убакыттар болуш керек. Өзүн эсеп кысап кылып, оокатын карап, адал оокат келип атабы? Ибадаттарына карап, сен эле жакшынакай Куранын карап, Куран окуп атамбы, күндө Курандан бир насибим барбы, зикирден жакшынакай болуп атабы? Расписанияларын карап, ибадаттарым жакшыбы, тахаджуд намаздарым болуп атабы? Духа намазын окуп атабы? Нафилдерге көңүл буруп атабы? Сүннөт намаздарды окуп атабы убактында? Бир аз өзүнө да ой жүгүрүп турса, бул дагы эмне болот? Эсеп кысап кыл өзүңөрдү деп атпайбы? Ошентип адам алхамдулилlah өзүн контролдоп, анан каякта алсыз жерлер болсо ошолорду оңдойт. Бул жактан алсырап бараптырмын, кой ушул жагым колго алайын. Куран аз окуп калыптырмын деп, же Куранды билбесе бир айда үйрөнөт экен, кой курстарга жазылайын. Же болбосо жатта элек дуалар болсо кой ушуну жаттайын. Уят канчадан бери Аллах Тааламдын алдында да уят. Ушул мисалы аятыл курс жаттабагандар бар. Аттахият салаватты айтып, салам бергендин алдындагы суннада келген дуаларды жаттабагандар бар. Же карасаң айлап жылдап өтүп баратат. Не деген шундук деп кой деп адам ошентип өзүнө өзү көңүл буруш керек. Ва саллаллаху тааля аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.